Жоктун алдында эле эскертте кетейин. Көпчүлүк жерге барганда эле дароо эле мектеп, бала бакча, спорт комплекс, анан таза суу жөнүндө айтып атасыздар да эле. Бул 4 маселе боюнча биз күнүгө өкмөттөр күнүгө жыйын, күнүгө ушул сөз. Мисалы таза суу боюнча биз жылына 20-дан 30га чейин айылдарды таза суу менен камсыз кылып, жылда ошентип келатабыз. Ошо сиздердин айылда таза суу жок болсо ага да жетебиз. Анткени мына министр отурат, туруп коюңуз жогунда. Ар бир айылда кайсы айылда таза суу менен камсыз кылына элек бүт учетто турат, мейде да мына бул жерде турат. Анан ага ошо жеткиче чейин эле бул жерде ошо жарым саат, ушу 2 саат жолу ушул болсо 2 саат боюнча таза суу, мектеп, анан спорт комплекс, анан деп неме кылбай, бала бакча деп. Мектептер боюнча мына билесиздер, акыркы союз чачыраган мезгилден бери мектептер почти салынган эмес десек болот. Ар бир мектебибиз, ар бир айылда, тетиги 60-70 жылдагы мектептер, 80 жылдагы мектептер болчу. Акыркы 5 жылда мына биз бир 1000ден ашык мектеп салууга окшойт болжол менен. Ошентип 3,5 миң айылга чейин жетебиз, эгерде мектептер эски болсо. Аны дагы мынакей 100дөгөн мектепти, жылына 100дөн мектеп салып келатабыз. Мына Оштун өзүнө эле, шаардын өзүнө эле 15 мектеп салып атабыз. Бишкектин өзүнө эле 35 мектеп салып атабыз. Мына ушу күзгө чейин, сентябрга чейин беребиз. Анан ар бир айылдарда жанагы урайын деп калган, МЧС окуганга болбойт деп берип справка берген айылдарды дагы алмаштырабыз. Ошон үчүн баарын бир жылда алмаштырып коюш кыйын. Ошон үчүн жыл сайын ушу ар бир айылга жетип барып атабыз да. Бул бир. Экинчи андан кийин бала бакча боюнча дагы күчүбүз жеткен айылдарга акчабыздын чөнтөгүбүзгө жараша салып жеткизебиз. Ар бир айылга ошо бала бакча жеткизишибиз керек акыры 30-40 жылдарга чейин. Андан кийин ошондон кийин анан спорт комплексти айтсаңар болот да. Андан кийин анан спорт комплекстерди салалы. Биринчи кезекте биз таза суу, мектеп, бала бакчаны бүтүрөлү, анан спорт комплекстерге өтөлү да. Ушуларды мындай бир сөз кылбай, мындай мен чече турган, республика чече турган маселелерди айтсаңыздар, анан эгерде адилетсиздик болуп атса, калыссыздык болуп атса, тиешелүү укук коргоо органдар тарабынан, сот тарабынан, прокуратура ошолорду айтыңыз да. Жанакы ушул маселелерди айтпай тез айтсаңыздар, ошондо жыйындагы тез бүтөт. Сиздерден кийин мен Алай районуна барам, ошого дагы баягы убакытыбыз менен деп убагында жетип баргандай болот. Анда сурооңуздар бере бериңиздер. Рахмат, Кожоевич. Биринчи микрофон. Урматтуу Садыр Кожоевич, биздин айылга куш келипсиз. Мен жеке дайым күнөө болом. Акимбекова Жамбы, күйөөм Куртомат менен калп жерден жана жабылып камап кетти. Акимбекова Жамбы. Жамбыжы. Аттыңыздар деле айтып туруңуз да. Күйөөм Акимбекова рахматулла. Өзү да 3-чү топтогу майып. Азыр Молдованга 27-де оор, ахвалда оор жатат. Ошону карап бериңизди сурайм. Рахмат, Алла разы болсун. Эмне болуп? Кылмыш эмне кылмыш? Куржала жабылып камап. Эмне куржала, эмне деп шашпай айтып берсеңиз, куржалаабы же башкабы азыр мына биякта тиешелүү органдарда отурат. Беттештиребиз сиз менен, кана? Жарбашынан бирөө өлүп калса, ошол машинеде сен барсың деп күйөөмө оорукчан бир көзү да көрбөйт. Бир тиши жок оорукчан менен ушу калчара жабылып кетти да. Кайсы орган тергедилер? Милициябы, прокуратурабы же улуттук коопсуздук кызматыбы? Чоң Арайдан Оштон тергedi. Сиздики кана айтыңызчы бул? Саламатсыздарбы, Садыр Кожоевич. Өзү оорукчан үчүн токтогумай. Угуңуз туруңуз азыр. Чоң Арайдын тургундары бул иш боюнча 2022-жылы 16 октябрь күнү Жусупов Ишенкул жансыз денеси суунун боюнда табылган. Ал жерде 2 күнү 2 адам аларга жаракат келтирип, ошонун жыйынтыгында каза болгон деп чечим чыккан. Бул боюнча соттолуп, өкмөттүн сот жолуна тартылган. Бирөөсү 12 жылга, бирөөсү 10 жылга. Өлгөн киши колду болгон. Ооба. Өлүмүнө ошо 2 киши. 2 кишиден өлүп болуп чыккан. Бул кишинин жолдошу, анан дагы башка киши бар. Ооба. Жөкө. Далилдериңер беле? Далилдеп тергөө сот коюп, соттун чечими чыккан. Эмне болуп өлтүргөн экен? Мушташевпи же эмне болду? Булар чоң отуруп ошо бири-бирине залга кетиргенде ошо кесепет менен каза болуп калган да. Получение травмы. Мушташев. Арак ишкем эмес. Арак чогулган. Сот, анан соттагы туруп делек айтайын деп атат. Саламатсыздарбы, Жок соттун төрагасынын орун басары Камчыбек. Бул иш Жок сотко чейин жеткен 25 январь 23 жылы өкүмдөр күчүндө калган.
Birinci, ikinci instansiya күшінде қалған, бардық экспертиза, далилдер шыққан беле. Қанша жылға сотталды беле? 15 yıldır. Bürok bunun okçuyla katıştırıcı. Saat 10'da uyga barga. Tatlıda жерден 3 günden keyin apart kamat, şunda kurcalatып kamat koydular. Hazır o ahval oğru atar. Emi bunday kılalı? Sottun ağzın diyen taşladı. Oğuz, oturumuz. Sottun güçüne girgeneken, emi sizler arız yazsanızda bizde bayakta janakı ırayın veriyor boyunca 15-16 kişiden duran komissiya var. Ar tarmaqtan çoğulgan prezidentin administratsiyada. Arız yazsanız, ana men oşo sizdin arızınızdı jana ırayınga, je özü жазсын, je siz жазсаңыз деле болот. Эми юридик жактан боло береби? Келинчеги жазсын. Siz yazıp sizge taşladım. arız emes, ırayın dep, arızınızdı emes. Irayın dep жазgıla, ana men комиссияга берем, комиссиядагы анан тергеп баягы териштирип чыгат. Тура козголгон бу, экспертизалары кандай болгон, соттун чечими тура чыкканбы, тура эмес чыкканбы, алар да изилдеп чыгат да анан мага келип айтат. Тура эле чыгыптыр, же болбосо тура эмес экен депчи. Анан ырайын беребизби же бербейбизби, анан чечим кабыл алабыз. Түшүндүңүз, Түшүнүктүү болдубу? Кийинки микрофон. Экинчи микрофон. Ben Kamar'da Yılmam'a Cekendi aile hükümetinde Karateyit ailesinde cesaretim Casım Toptonga Kürde bilimliğimin enstitüden işimin şu zerde tesisatlarımızda 40 kişi arz yazılarında boşalt arzın negezi uyudan beri seçilmedi. Bana seçilmeden için bir şekil var karasam seçiliptir. Yok, seçilmede kiliptir. Aksası Karadeniz'e. Şimdi bir getirsem Hazır, Cekendi ayırına da atasın mı? o Cekendi Bala bakça, yani Karateyit aynı. Ondan destat bir memleket hiç salgar emez. O zabı bir destat var o 7 kilometre karanlıkta canıda sıra. Bizim stat çok olacağını o yüzden oradan kötülük geliyor, Bolva'da gel. Bazı sadece geçecek, Smetas dayan, Priyeksi dayan, dayandı kötülük diyorum. Boşuna bir aksa Karacatı hükümette yok, akımda da yok. Kayseri dediniz, Cekendi gibi çakar. Karateyit aynı. Karateyit çeker ona duran. O zaman kişide aksa verseniz küçük olmak kadar. Bazı o küçüktü, görüp geldin. Bana onun tarafında rahmet aytam, ağırtı ministerlik aytam, Murdağı eski canın akımlarına da rahmet aytam, şulardan candan benim, şu işte büttiyemiş ama kişine aksa verseniz de şunu sularına da Oldu, düşünüktü. Nurtanımıza, sizin dayalığınız bu yıl büdjette karalgan mesela. Endigi жылкы büdjetке kirgizgen dağı aprel ayından başlap salıp endigi жылы. 3-4 ayın içinde bitirip veresinler. Bulan ne üçün degende çegarada turasınlar mı Karateyit'te? Büyüyecek Çegara ayına alınlar. Siz bedesiniz abi. Boldu, bileriz. Kiyinki жылдын büdjetine kirgizip özel özel alıyor. Çegarada turgandarga test salıp vereli de otan değil mi? Çegara ayınlarına. Qымбаттуу Садыр Нурғожаевич, мен Народ Қорғау айылының жашоочусу Жамботоев Шарабидин. Биринчи маселе şu Народ Қорғау күч коргон жолу жөнүндө. Өзүңүзгө белгилүү бул стратегиялык жол райондун калкына жана районго өтө экономикалык жактан маанилүү жол көп жылдардан бери иш башталып бүгүнкү күнгө чейин пайдаланууга берилбей турат. Ушул жолду пайдаланууга берүүнү жана жолдун курулушуну жандандырууну жеке өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алууну элибиз өтүнөт. Жана мындай айтканда бул жолдун узундугу 117 километр болсо, анын 50 километри биздин райондук 16-чы жол тескөө ишканасынын балансасында турат. Бул өтө татаал зона. Ал жерге 4 көпүрө, 2 ашууда жолдун кеңейтип оңдош керек, кошумча күчтөө керек. Министр айтыңыз, кайсы деңгээлде жол? Саламатсыздарбы, чоң агай. Народ Коргоо үч болгон жол 120 чакырым. Мурдагы жылы долбоорун даярдап бүткөнбүз. Долбоордун баасы 8,5 миллиард сом. Биз инвесторлорго да каралып ал жагында иштейбиз. Бирок азыркы учурда бизде
республикалык азыркы действующий жолдордун баарын оңдоо иштери башталган. Ушул бүткөндөн кийин поэтапна карашыбыз керек, же болбосо инвестор менен карашыбыз керек. Жол өтө татаал, 3600-3700 бийиктикте өтөт. Бул жергиликтүү маанидеги жол азыркы учурда биз реконструкциялап 4-категорияга чыгарышыбыз керек. Кече сен, по-моему, Талдыкка барып келдиң, а? Талдыкка. Мен Талдык менен өтүп келдим бул жакка. Өтүп келдиң. Талдыкка биз туннель неме кылалы деп өтүп келек, пландаштыралы деп өтүп келек. Ошол кайсыдан келип отурат? Ал маселе дагы бар. Азыркы учурда ал баягы идея катары эле ТОсун дагы баштай элекпиз. Bir 7-8 чакырым болот, bir 20-25 чакырым перевалды кыскартат. Перевалда болсо 7-8 чакырым туннель болот. Туннель түз тешип өтсөк, туннель тешип өтсөк. В общем, биздин планыбызда Талдыкка дагы туннель менен өтүү планыбыз бар, туннель казуу. Аны дагы ушу кийинки жылда келе жаткан жылдарда туннель салабыз аяка. Эми жолдун эмесин айтып берди сиздерге. Акыбалыбызга жараша, алып күчүбүзгө жараша бүтүрөбүз. Çoğalay Zirgesi'nde yapış gelip söz. Ben Cekendi Aile Hükümet'e karşı Çuluk Aile Turgulu, Jarkınbay Mehmet Kol, Çuluk Aile boyunca bir mesele boyunca gelgenin mesele su, taza su, sıvat su. Bul boyunca hazır öyle hakimliğin kabinetinde genişle öttük. Bul boyunca ayıp versin. Ondan sonra demeden paylaştılar görüp gitti. Hakimdin çoğunluğunuz, hakimdin çoğunluğunuz. Kana ayta başlamışsınız. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Чулук жана калдык айылдарынын суу катуусу менен камсыз кылуу максатында жергиликтүү бюджеттен акча каражат бөлүнүп проекти даярдалып жатат. Быйыл бүтүрүп курулушун баштап 2027 жылы ишке киргизип беребиз. Чулук айылында 100 гектар айыл басып турган жер суу менен камсыз болот, кошумча 30 гектар жерди айдоо суга түрүнө которуп беребиз. Рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин Чоңалай өрөөнүнө куш келипсиз. Менин атым Шайыргүл. Мен 84 жаштагы атамдын кайрылуусу менен келип отурам. Менин атам Мамакайымов Рыскул. Бүгүнкү күндө 84 жашта. Ушул Чоңалай районуна караштуу Карамык айылынын Ленин мектебинде 42 жыл эмгектенип, катардагы мугалимден баштап мектеп директорлугуна чейин эмгектенди. Бирок бүгүнкү күндө эмгеги бааланбай, эмгек сиңирген мугалим наамына документ тапшырганбыз, ушул күнгө чейин ала албай жатабыз. Атам директор болуп иштеп жүргөн күндөн баштап 1981 жылы Чоңалай районунда ал мезгилде техника жетишсиз, өтө катаал кыш 6 айга созулган мезгилдерде ушул Чоңалай районундагы алгачкы заманбап 2 кабаттуу заманга шайкеш келген типовой мектепти курдурган. Ал мектептин башка мектептерден өзгөчөлүгү 12 компьютерлик кабинет ачылып, кыздарды чеберчиликке окутуу үчүн 8 тигүүчү машиналарды, эркек балдарды устачылыкка окутуу үчүн 5 станок, шоферлукка окутуу үчүн ЗИЛ 34 маркасындагы маска машина жана 75 маркасындагы трактор ушундай эмгектерди кылган. Жана 1 гектарга картошка егип, 60 койдун башын 60ка жеткизип, окуучуларды ысык тамак менен камсыз кылып турган. Жакшы. Менин суроом бар сизге. Менин суроом. Канча жыл мугалим болуп иштедиң ата? 42 жыл мугалим болуп иштеген. 42 жыл. Ошол атамдын эмгегине Болду, түшүнүктүү. Мен азыр жообун берейин сизге. Убакытты үнөмдөйлү жообун берейин. 2020 жылга чейин билесиздер, мындай сыйлыктар, мисалы, сыйлыктар, заслуженный деген, баатыр деген, жана башка бардык акчага сатылып келген, мына гос органдагылар отурат, эч кимге жашыруун эмес. 10 000 долларга чейин болчу. 5 000ден 10 000 долларга чейин болчу. Анан мен 20 жыл келгенде муну ревизия кылдырганмын. Кана сыйлык алгандардын бардыгынын фамилияларын көтөрүп чыгып, ким кандай алган, канча жашта, эмгеги сиңгенби сиңбегенби деп туруп, 1,5 жыл ревизия кылдырганда 30га чыга элек мугалимдер, врачтар, тааныш билиштик кылып акчасы барлар, заслуженный алып алгандар чыккан.
эки ырырдап чыгып койгон жап-жаш кыздар, балдар, заслуженный артист, эл артистин алып алгандар болуп чыккан. А 30 жыл, 50 жылдан бери эмгеги сиңген аксакалдар, эжелер, апалар, ушундай албай жүргөндөр болгон да. Ошон үчүн 2021ден баштап биз 300дөп, 400дөп сыйлык бердик. Билесиңерби, мен тапшырып аттым го. Жылына 2 жолу, 3 жолудан тапшырып аттык. Анан жалаң ушундайларга тапшырып берип аттык да. Баягы эмгеги сиңген 30 жыл 60ка чыккан, 70-80ге чыккандардын баары. 84 жашта экен. Ömür uzun bolsun dagы деле эмгеги 40 канча жыл мугалим болгон болсо бул адам татыктуу. Анан биз берип бүткөндөн кийин, эми бүттү деп эсептегенден кийин, баягы чыныгы эмгеги сиңгендерге берип бүттүк дегенден кийин биз сыйлык берүүнүн эрежелерин өзгөртүү боюнча тапшырма берген. 47 сыйлыктын түрү бар экен бизде. Сыйлыктын түрүн эле жаза бериптир. Анан кийин биз аны бир 20га түшүргүлө деп 20га түшүрткөнбүз. Жогорку кеңештин дагы сунушу болуп атат, 15 эле кылалы деп. Ага деле макулбуз, бирок келе элек, по-моему, бизге келди. Жогорку кеңештен мына эми келет, 20га түшөбү, 15ке түшөбү бекитип берем, мыйзам менен кабыл алынат. Мен кол коюп туруп, андан кийин кайрадан баягы ушундай аксакалдарга, эмгеги сиңгендерге бере баштайбыз. Ошондо сиздин атаңызга сөзсүз беребиз. Бул эми 2 айдын ичинде боло турган нерсе. Siz orada esnaf koyunuz, yazıp koyunuz buna ki büt var. Bu kişiye verelim. Makul veririz buna. Oldu mu? Daha işiniz var mı? Анан сырткары ушул атамдын эмгегин эске алып, 2012-жылы Карамык айылынын жашоочуларынын кайрылуусу менен Ленин атындагы орто мектебинин жамааты, кесиптик конуштун чогулушунун токтому, Жекенде айылдык кеңешинин депутаттарынын токтому, Чоңолай райондук кеңешинин токтому. Атым берүү боюнча кыска айтып. Болду, берели. 42 жыл мугалим болгон аксакалга берели. Жергиликтүү бийлик. Аким уюштуруп, депутаттар менен сүйлөшүп, атын жайып коёбуз. Атабыз. 3-чү микрофон. Болду, расызбы? Урматтуу ажобуз, биздин тоолору бийик, абасы таза, суусу тунук, эли ыйманга, адеп ахлакка бай, чоңлай жергебизге куш келдиңиздер, урматтуу азиз меймандар. Мен негизинен ушул Чоңлайдын кызымын, Кожоева Идарна Абдыразаковнамын, 35 жыл иштеген ардагер мугалиммин, азыр пенсиядамын. Менин айтайын дегеним, Кыргызстан ошол Чоңлайдан башталат, урматтуу ажобуз. Туура. Пенсияда дагы жөн жата бергим келген жок. Себеби биздин Чоңлай району 6 ай кыш болот, бардык өсүмдүк өспөйт. Негизги элдин эл мал чарбачылыгы менен, анан дыйканчылык менен жашашат. Иш орундары аз, мектеп менен эле акимияттын мекемелер болбосо калган элге иш орундары жок. Ошол үчүн мен мындай бир актуалдуу комплексный проектим бар эле, муну 5 жылдан бери сизге жеткизе албай жүрөм. Баягында президенттикке койгонуңузда алайда жолугушууда мен Чоңлайга майда барам дедиңиз, мен ошондон бери сизди күтүп жүргөнмүн. Баары бир келдиңиз, сизге абдан чоң ыраазычылык, рахмат. Эми ушул проект боюнча айтып кетейин. Биздин Чоңлайдын жаштары ушул картошка көтөрүп жатып, бардыгы эле белинен кеткен, бели оорушат. Эми ушул заманыбыз өзгөрүп атканда, заманбап иш орундарды курсак деген жакшы ой, бизге тилегим бар. Бул проекттен мен Алтын Мазар тоосуна туристтик база ачканмын 17-жылы. Отчеттору берилип, налогун төлөп жүрөм. Ошол Алтын Мазар тоосуна келген алтындара суусуга малы Эжеге кыскараак айтыңыз, башкенде. Кыска айтканда жеткиликтүү болбой жатат. Тыюу салбай туруп тургула. 1 миллион малы берип кетилген эч нерсе.
ошол Мал эгесі салғанда жардам сұрап атасызбы? мал эгесі салганда бул проектini мен грантка жазганмын, бирок бийлик тараптан такыр колдоо боло элек. Канча мегаваттык жери болот ошо мал эгесі? 2 мегаваттык. Анан эң негизгиси мындай, Садыр Нуркожоевич. Ал жерге мал эгесі турсак, 32 километр Чоңай айыл өкмөтү менен Кашкар суу айыл өкмөтүндө 9000 гектар жер суу ичет, 32 километр жерге канал курулат. Ошол менин осомо 100 гектар жерге плантация кылалы деген оюм бар. Карагат Чоңайга башка өсүмдүк өспөйт. Карагат жанагы тикени жок чыккан агачты өстүрсөк, жанагы упаковочный цехтер курулса эл иш менен камсыз болот деген жакшы тилегине жардам бериңиз деп сурайм. Макул, муну биз изилдеп көрөлү. Менин атам ошол Чоңалайдын ардагер аксакалы болгон, Чоңалайдын кышташын курган киши. Мына бул эмчеси азыркы Кабык айылын курган. Ушул Чоңалай районуну район кылыш үчүн Макаевка 5-6 аксакал менен барып район кылып келген аксакал. Азыр ушул Кабык айылы 50 жыл болуптур. Кабыкта төрөлгөн бала 50-гө кирди. Быйыл ушул Кабык айылынын 50 жылдык юбилейини мына өкмөт аким отурат өткөзүп берсе, ошол Кабык айылында суу проблемасын чечип берсе. Анан ошол жерде алтын завод бар, Кайде, Кабыкта. Ушул алтындын пайдасын акимдер эле көрбөсө, карапайым эл көргөн жок, районда көргөн жок. Бул сөзүңүзгө мен кошулбайм, элге дароо эле айтып коеюн. Бул жерде мурда ошондой болушу мүмкүн эле 20-жылга чейин. 21 жылдан баштап биз бардык алтын кендерди, көмүр, темир, жанагындай баалуу металларды, редкоземельный металл деп коебуз, баалуу металларды, критический металларды. Биз өкмөт көзөмөлгө алганбыз. Булар баягы рудан алып чыгып кетет, тияктан иштеп, переработка кылып, анан келип кайра келип отчетун берет, налогун төлөйт. Ошондо рудада, мисалы 6 грамм алтын болсо, булар баягы комиссияга жана лабораторияга тыйын берип коюп, 2 грамм бар, 3 грамм бар деп алып чыгып кетип жүрүшкөн. Азыр андай эмес. Азыр өкмөттүк лаборатория иштейт. 3 болсо 3, 6 болсо 6, 8 болсо 8 грамм түзүп кетет. Ошондон салык түшөт. Ал салык республикалык бюджетке түшүп атат. Мына бюджеттин, республикалык бюджеттин тизин толуп атканы, мына анда салымы бар. Анын менен жолдор жасалып атат. Мына мектептерди сурап атасыңар, суу чыгарып бер деп атасыңар. Мына ушул иштин баары ошондон жасалып атат. Жергиликтүү акимдердин, губернаторлордун же айыл өкмөттүн тиешеси жок аякка. Республикалык деңгээлде көзөмөл бар жерде. Болду, жазып алдым мен. Муну эсепке алайын. Кабык айылына жакшы иш жасап беребиз деп. Жакшы иш жасап беребиз. Рахмат, 4-cü mikrofon. Assalamu alaikum. Садыр Нуркожоевич, Чоңай районунан. Мен Идрисов Жеңишбек Кермаматович, Карабак айылынан болом. Мен айтайын деген бир эле маселем бар Садыр Нуркожоевич. Азыр өзүңүз да көрдүңүз, өзүңүз айтып өттүңүз. Бизде негизинен мал чарбасы менен дыйканчылык. Дыйканчылыгыбызда мына майдын этегинен баштап картошка эгебиз, 2-3 айда картошка чөптүгүп жыйнайбыз. Асылы негизи 12 ай мал мененбиз да биз. Биздеги проблемабыз эле бизде район боюнча 3 айыл өкмөттө 3 ветайчысы бар, 15 ветсегиз бар. 3 айыл өкмөттүн 3 ветайчысы жетишпейт экен. Алыбыз көп болгондуктан ар түрдүү оорулар каптап, бир мына яшы оорулары өтө малда оорулар көп болуп кетип, эл өз башынча ар ким өзүнчө дарылап туруш келгенде. Баалар жер бир жерде туруктуу эмес. Кайсактыкка барсаң ар жерде ар түрдүү баалар бар. Ошон үчүн биз сизден суранабыз, жалпы элдин атынан ошо 15 вет айтыс бар экен, өздөрүнчө эмгектенген. Булар бир барбайт экен айтсаң десең, жер контролго албайт экен, ушуларды мамлекеттик бюджеттен каржылап эмгек алып берсеңиз, алынса биз көчөрөбүз дегенбиз. Түшүнүктүү. Бул боюнча өкмөттө сөз болгон, мына министр айтып бериңизчи. Ветеринарларды кандай кылып атабыз, кантип көбөйтүп атабыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу чогулчулар. Негизи бул маселе бар. Бир эле Чоңалайда эмес, жалпы Кыргызстан боюнча ветеринарлар жетишсиз. Ошо жеке ветеринарларды мамлекеттик алуу боюнча долбоор иштеп чыгып атабыз. Жакын арада мамлекеттик кызматкер катары иштеп кызмат көрсөтө баштайт. Ошондо бүт жерлерде маселе чечилет.
Rahmat, birinchi mikrofon. Саламатсыздарбы? Шкерсиз урматтуу президент, мен Кайрылуу Мусеев, мен Кашкас айылы тургуну, Карибекова Ферузамын. Менин жанымда турган кыз бул кайнатамдын экинчи аялынын кызы. Кызым ага келгениге 1 жыл болду. Бирок кызы ушул жашка 9 жашка чыкканга чейин эмеси жок, күбөлүгү жок. Кайнатам менин бунун апасы Нургапчы болгон. Кыргызстанга келген, бирок эч жерге чөкпө турган эмес. Кайнатамдын документи болгон эмес. Экөөнүн ортосунда ЗАГС болбогондуктан аялынын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен аял үйдө төрөлгөн экен. Бизге 2025-жылдын апрелдин 19-сунда алып келип берди кызды. Ал учурда кайнатам дүйнөдөн өткөн болчу. 2 айдан кийин апасы да өтүп кетти дагы. Ушул күнгө чейин кыз көйлүк ала албайт азыр. Канча жашта бердиңиз? Кыз 2017-жылы. 2017-жылда 9га чыкты. Ооба, 9га чыкты. Так. Sizge tapşırma cezası hazır. Bir cumanın içinde mitrikasını verildi. Как етейсіз мыйзам бар, кайрылман мыйзам бар. Этникалык кыргыздар дүйнө жүзүнөн Кыргызстанга келгенде көк паспорт алат, этникалык кыргыз деген, кайрылман кыргыз деген. Bir жылдан кийин анан паспорт беребиз, туурабы мыйзам боюнча. Бул кызды дагы ошо багып алган эжеси аркылуу тактап туруп, мындай кайрылман кыз катары кылып туруп митриканы бергин, анан кийин паспорт бересиз. Жаш жекенде паспорт бересиз. Түшүнүктүү, документтер толук. Bir жагы Кыргызстанда паспорту жок, жаран болбош керек. Түшүнүңүздөр, биз муну 2021-жылы келгенде эле Сары Моголдо жашагандардын бардыгына паспорт берип кеткен болчу. ID карт берип кеткен. Бирөө бар экен да, дагы берилбей калган. Бергиле. Rahmat, ekінші mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу Садым Нургожоевич. Мен Кашкас айыл өкмөтүнө караштуу Каракабак айылынын тургунунун атын Мурзакан Файзылда. Биздин Каракабак айылы эң алгачкы уюштурулган айыл 1936-жылы климаттык шарты оор, деңиз деңгээлинен 2900 метр бийикте жайгашкан. Бизде арпа, буğday, картошка өнбөйт, пышпайт бизде. Ошол жердеги айылдын жашоочулары мал чарбачылыгы менен жашап күн кечирүүдө. Биздин айыл алгачкы уюштурганда ошол жерден алай тукумда жүндү парода чыккан Ильяс Мамтуш Ботбаевдин эмесинен. Одан кийинки жылы Батыр Алы Сыдыков ошол жерде окуп жүргүзүп, биздин айыл ушул райондон кийинки уюштурган айылда эң түпкүлүктүү айылдардын бири. Азыркы 2 жылда биздин айылда өтө кооптуу, ол эл мындай стресске түшүп калды. Кыргыз көмүр ишканасы 2 жылдан бери келип 1610 гектар жерге айылда элдин үлүшү жайгашкан жерден чабуулоо иштерин жүрүп көмүр казабыз атат. Эл буга карманчы карышы. Биздин ошондой айылга өтө жакын жайгашкандыктан экология чоң таасирин тийгизет. Айылдын элдин жашоосуна да турмуш тиричине оорчулук болуп атат. Шулардын лицензиясын алып берүүңүздү биз сизден суранып кетебиз. Батыр Алы Сыдыков губернатор болуп келгенде биздин Каракабак айылга мектеп ачпа дегенде айтууга туура келип калды. Мектеп салып берген. Азыр мектебибиз авариялык учурда турат. Үстүнө чыксаң шак салып койгон, баягы үстүнө келген тактаны ошол убактагы шоңдор бүт алып кеткен да үстүнө шак салып, астына фанерлеп койгон. Тура куюлуп турат. Мына районубуз, биздин райондо 17-18 айыл болгон болсо, бардык айылдарда спорт залдар жетиштүү. Биздин айылда спорт зал жок. Бир элдин ашар жолу менен бүтүргөн бир маданият үйүбүз бар эди. Буну дагы Абыкеев аким болуп келгенден буздуруп башка куруп берем деп ошол жерде курулбай эле калып кетти маданият үйүбүз. Күн кечкирди, айылдын балдары башка кыштактарга кетип топ ойногон. Олар баргандан 12-1ден кийин очерет кийет экен, таңгамага келет топ ойноп. Биздин айыл топ ойногону боюнча азыр акыркы сурооңузга айтып коеюн, анан андан кийин жооп бересиз. Ар бир айылга Кыргызстан боюнча жана кичи футбол аянтчасын салып келе атабыз. Жарык менен, түнкү жарыгы менен, кечинде мал тейлеп келгенден кийин анан барып туруп ойногудай кылып шарт түзүп келе атабыз. Азыр Баткенде келатат, Баткенде 15 айында баштады. Север жакты бүттүк. Көл, Чүй, Талас, Нарын. Нарын да бүт элек. Нарын менен Талас. Анан ушул чоң алайдан тегил акыркы айылдан башталат. Азыр эле ошол айылдан да айттым, жана чек арачыларга да өзүнчө кылып салып бергиле деп. Карамак чек ара заставасына деп. Сиздердин айылга да жетет ал. Андай проблема болбойт. Өзүңүздөр башка айылга барбай, өзүңүздөрдүн айылыңарда кечкисин малды тейлеп койгондон кийин светти күйгүзүп алып
ойнай берет. Ар бир айылга жеткизебиз. Кыргызстанда бир дагы айыл калбайт, кичи футболдук аянтчасы жок. Жанагы. Так, берки маселеси боюнча Нурдан айтып коет. Мектеп боюнча 50 жылга титулга карап атабыз, 50 жыл курулуш иштерин баштайбыз. 2 жылдан бeri büyük fırlat деген маселе көтөрүлгөн ого. Жок, Түркияда өттү. биздер 2 жылдан бeri bundan келип атабыз. негизи проектти биз дайындап койгонбуз, проектибиз бар. Азыркы учурда акча каражатка байланыштуу 50 жылы курулуш иштерин баштайбыз. Экология. Жаратылыш ресурстар экология жана техникалык көзөмөл кызматынын министринин орун басары. Карабалак айылы боюнча, месторождение боюнча бул Кыргыз көмүр акчакчылык колуна берилген 1610 гектар болчу. Андан кийин 167 гектар кыскартылган, 1410 гектар калган. Бул геолог чалымдоо кызматына берилген. Бүгүнкү күндө бардык документтери алынган болчу. Ошол бойдон анан жергиликтүү калктын уруксаты жок, ошол боюнча азыр иштелбей турат. Turizm tarmağının önüktürü boyunca bizim Çoğunbay'da közge basar değil çokusu var. Dünyada gelen alpinistler o yerge gelir. Alpinistler gelir, ana turistler gelir. Bu yerde 9-10 firma jaygaşkan. Bardığını sayda taşlar yerde jaygaşıp oturan. Bundan dışarı Sayız'ın uvağında Babur Okulusu'nda kurulgan Sayız'ın lageri var. Bu lager 91 hektar yerde yeğilip durar. Cahittin esevinde. Bunu Bekbulot Koşoy, Koşol vakta mençikleştirip aldı. Azırga çeyin uşul bizim memleketimiz. Çok hep oldu sıralda. Bu boyunca iki yerge hazır ile jogorу jakta genişlik gördük. Birösü uşul 91 hektar yer boyunca kayra kaytarılıp anan hükümetin balansını ötüp rayonga verilir. Bu yerge 40 milyon so'm suradılar. 40 milyon so'm suraştı. Janagınday afreyinlerdi koyup гостиница салып, анан альпинисттерди ошо жерге жаткызуу, тозуу боюнча туристтерди. Экинчи жер кайсында? Кашкар суу айылындагы муниципалдык мейманкана. Туристтер үчүн. Жана экинчиси 50 миллион сураган. Мейманкана. Кашкар суу айылында бул Кашкар суу айылында дагы бир жер бар экен. Канча гектар дедиңер? 91 гектар жер жана соттун чечими боюнча. Экинчи жер. Мейманкана боюнча 6 сотук Кашкар суу айылында жер бөлүп берген мейманкана үчүн. 6 сотук жер, анан берки ошо 91 сотук гектар боюнча. Кыскасы эки жерге мен бирөөнө 40 миллион, бирөөнө 50 миллион эртеңгүсү күнү бере турган болдум. Курулуштар башталат. Бул бизге чейин бүтөсүнөр, бүтөсүнөр. Аким мага ат жазып бара турган болду. Мен эртеңгүсү күнү барып бөлүп берем 90 миллионду. 40 миллион bir жерге 50 миллион экинчи жер. Жоқ, үшінші микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нұрғалиевич. Ошкеліпсіз біздің районға. Мен Қашқар су айылы үкіметіне қарашты Аты су айылынан болам. Аты су айылы білсеңіз керек. Жүзмин Мамазияев Абдымәлік атым. Біздің айыл 3100 метр биіктікте деңізден деңгейінен. Ал жерде 400-500 қожалық жашайды. Біздің көйгөйіміз 95 жылы үлүш жер алганбыз 70 сотте. Ал жерибизди 2022 жылга чейин жакшынакай иштетип келгенбиз. Ал жерде талаш жок. Баардыгы өзүнүкүдө иштейт. Бул жерден бир көйгөй чыгып 22 жылы 98 жылы чыккан токтон 22 жылы бизге жетти. 22 жылдан бери ошол жердеги пенсияга чыга турган адамдар, жөлөк ала тургандар жерин жок деп азыркы күндө 4-5 адам 4 жылдан бери оштон чечим чыгартып келди. Ар бири өзүнө барганда дагы ол жерде чечимди сот бир эле жол чыгарып бербейт экен. Bir жол барганда эле 6-7 жолу ора болуп 6000 сомдон 7000 сомдон акчасын кетирип, жерде адвокат жалдап, ага акча берип, элдин кыйынчылыгы ушун азыркы мезгилде аябай оор болду. Ошону Аты суу элдин атынан сизге ошону жеткирген келдим. Сизден суранып, ошол 98 жылга чыккан токтомду жокко чыгарып берүүңүздү сурап кетебиз. Сатсалык чыккан кимдер бар? Эмне кандай болуп калган? Бул иш боюнча могу жыйындан кийин мага кайрылсаңар, соттон чечим чыкты деп атпайсызбы? Мен бүт баарын иликтеп, ушул туура жолду көрсөтүп, ушул мыйзамда каралган тартипте арызыңарды бересиздер. Өкмөткө берген акимчиликтен, катастырдан бул нерсе чечилген жок. Бул барып туруп, бошто барып туруп, ошол жерден адвокат жалдап, ар бир адам өзүнчө баш берген.
Ар бир адам барганга 24 миң канча жери жок, нөл азыр. Ошол нөл болгондуктан ошол элдин баардыгы ошко барып баарын чечип келгенге мүмкүнчүлүк жок. Ошол бир токтомду чыгарган 98-жылкы токтом эсе 20 жыл жашап туруп 20 жыл башып. Кече сенилип анан бизге келип түшүнүп көрсөтүп атат. Мен түшүндүм. Түшүнүктүү, мындай болгон мен деле түшүндүм уже. Сот, кадастр, аким үчөөңөр ошол 24 кишини чогулткула дагы бул маселени чечкиле бир жагынан. Түшүнүктүү, мыйзамдуу жагын карагыла, канчалык жардам керек болсо ошончолук жардам менен чечкиле. Керек. Төртүнчү микрофон Асылбек. Ассаламу алейкум. Садыр Нурбажаев жана ошондой эле центрден келген имамдар. Биздин чоңойго куп келиптиштер, менин эки эле көйгөйүм бар. Менин көйгөйүм соцспорт боюнча аялым 78-ге чыккан. Тамак ооруп келе албай калды. Азыркы учурга чейин Баатыр эне наамын ала албай жүр. Кыздары Баатыр энеге чыккан. Мен уведомление туруп документтерди создап жөнөтсөм, ал жерден чет жакта иштеп жүргөн балдарга справка керек экен. Ал жерден жашап атат деген справка бербейт экен. Иштеп жатат деген справка берет экен. Ошону кошуп жөнөтсөм, сенин справкаң туура эмес, жашап атат деген справка алдыртып берген, андан кийин ошол эме болот экен. Уже 4 жыл болуп калды. Алып келгенде дагы чогулушка коюп, нары берип чоголай айыл өкмөтүгө заданияны берген. Бирок азыркыга чейин анан бир дагы кызыккан адам жок. Мен өзү чоголай айыл өкмөтүнүн кыз дешне кыштарында турам. Фамилиям Гүдүбаев Нурманат. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ошол кемпиримди каттайып калды 78 жашта Баатыр эне наамын алып берсеңиздер. Аялдарды куттуктаганда жөн эле көзгө жаш алат, тамагы ооруйт да, тамагы чыкпайт. Сизге суроо, түшүндүм Асылбек. Сизге суроо. Маселе, кызылешме кыштарында Отуруңуз, биринчи суроону бүтөлүп, анан экинчи суроону. Ким тиешеби, аким? Колго алгындагы бул өзү көзөмөлгө алгында берген. Жетип ала төрөгөн энеге Баатыр эне дароо бериш керек. Туурабы? Эмнеге берилбей жүрөт? Ушунча жылдан бери. Акыркы балаңыз канча жашта? Эң кичүү балаңыз. Акыркы балам баланы чакалып калды. Неге бербейсиздер Баатыр? Таптап туруп беребиз. Бериле таптап туруп. Экинчи маселе. Екінші мәселе біздің қышлаққа 3 километр асфальт төшетілген болып, 1 километрі бүткен, қалған 2 километрі бүтпей қалып қалған. Біздің қышлақтан шағын ташит екен бұл ор машинелер жолдың бойдағы үйлерге совсем чаңын асып қалады. Егер мүмкіншілік болса, ошол 2 километр жерге асфальт бастырып берсеңіздер. Мен ошол көйгөйүм үшін сізге Ayrıca benim kempirim jönünde Oldu, kempirinizin masalesi çekti. Ben bir yana cazı aldım. Особый emege op koydum, atletken op koydum bunu. Günde bana kompüter açkanda görünüp durat, ben sizin kempirinizdeki Baatir enesini kontrol edip duramam. Minister buna, görünüşü buna. Ben kakşav aytıp geletam buna, 5 yıldan beri. 1 kilometre yol ne kadar jasap aldı. Buna daha bir misalda 1 kilometre jasap koyup kettiler acerge. Al yol 5 есе kımbat bolup salındı. Тура же тура эмеспи? Тура. Саламатович. Буга чейин мындай болуп тур да, илгертен бери эле. Жолдорду эмне үчүн айылга апарып туруп, бир айылга 1 километр салып коюп анан кетип калат. Ал айылга мына 3 километр жол салыныш керек эле деп атат. Кээ бир айылдар бар 10 километр салыныш керек. Анан айылдын бир көчөсүн, бир мындай центральный көчөсүн 500 метр 1 километрди жасап коет экен дагы эле, министрби, депутатпы, анан барып мени шайлап кой, мен жасаптым дейт экен да. Ал жол 5 есе кымбат жол менен бүтөт да. Расход менен. А жолду салыш үчүн 5 километрден минимум 5 километрден кем эмес салыш керек. 5-10 километр жерге барып туруп ал жерге бетон жанагы асфальтта бетон саласың, ошончо техника апарасың, ошончо инертный материалдарды ташыйсың, ошондо арзан болот себестоимость. Анан мен какшап келатамын, дагы деле баягы 1 километр жол сала койбой адаттылар бар экен. Кайсы жол салынып калды эле? Кайсы жылы салынды эле айтыңыз жакшылап. Я мен сага эскертүү бердим, эгерде дагы ушул күндөн баштап, ушул жылдан баштап дагы улана турган болсо, 1 километр айылдын ичи, анан дагы жерге 1 километр анда таарынбайсыз. Жарайт.
5 kilometreden kem emес. Айылдын иштерине кирдиң ми, киргенден кийин бүт айылды жасап чык. 500 метрин жасап кой, анан калган айылдын жолдору чаң басып жатпасын. Бул жакта асфальт бетонный завод жок. Биз болсо мына акыркы 3 жылда сиз бөлүп берген каражаттын негизинде 10 завод алдык, бирок аларга Орус, Абаба, Чүй, Көл, баягы жол көбүрөөк жерлерге койдук да. Азыр этапта биз бул жака завод алып келишибиз керек. Себеби дегенде Оштон алып келип салган асфальттын сапаты да начар болот. Мен ошону айтып атам. Элестетме, чоң айылдын бир айылына алып келип туруп 1 километр асфальт басып кеттиңер. Не деген расход кылдыңар? Перерасход кылдыңар. Чыгым. 5 эсе кымбат салдыңар ошол жолду. Ортодо акча жедиңер дагы. Эми сен айтып аткан жокмун буга чейинки министрлер, бул киши жаңы эле министр болду. Ортодо жедиңер да акча. Мына монча техниканы алып бардым, монча солярка кетти, анан асфальтты бияктан 200 километрден таш бардым деп туруп. Ошон үчүн айтып атам, 5 километрден кем эмес жол жасалбаш керек. Айылдарга да жетебиз. Жеткенде айылдарга 5 эмес 10 километр, 20 километр болот бир айылдын жолу. Эми айылга жеткиче чейин биз жана райондор аралык 2 айылдын ортолорундагы жолдорду салалы деп атпайбыз. Стратегический баягы биринчи эмедеги жолдорду, кезекте салынып турган жолдорду. Андан кийин анан айылдарга жетели. Антип депутаттын суранычы, анан колунан келген министрдин суранычы кылып салбагыла азыр болду. 1 километр жол, 500 метр жол. Беничи микрофон. Мен Чоңалай районунун тургуну. Пенсияга 8 жылдан бери чыгып Нурке Дейкан чарбасынын үлүш жеринин эмеси мындай токтому жок болуп жатат. Китеби берилген жашылыкка. 13 адамга 35 сотик жер берилген, дагы 4 гектар 55 сотик жер алганбыз. 1995 жылдан бери төлөмүбүз керек токтомуну акимдерден кабыл алып бериши. Развитие тиешелер барбы? Соцразвитие тиешелер. Неге пенсияга чыкпайт 8 жылдан бери? Эгерде жери бар болсо, соцфондко төлөп келаткан болсо, неге чыкпайт? Райондун жетекчиси. Аким, сиз караңыздагы азыр чогулуштан кийин кабыл алып, арызын угуп, документтерин текшерип көрүп, эгерде төлөп жүргөн туура болсо, соцфондко жери бар болуп төлөп жүргөн болсо, немеден да чыгарылат пенсия. Минимальный пенсия азыр канча бизде? 8 миңге жетип калды, чыгып калды. Айына 8 миңге чыгып калды. Кабыл алып азыр. Кийинки. Экинчи микрофон. Siz özünüzün hakkında da Çağlay'da çegara zonası hep biliriz, kömürleri деп. Buna sizler Çağlay zonasına çegara makamını bергенсиздер, баткен сияқты болды. Бирок финансовый подкреплениесі болбой калды да, жеңилдиктер жок, пенсионерлерге кандай районду өнүктүрүү фонду баткенге берилгенде акча берилбей калды да, ошол жагын чечип койсоңуздар жакшы болот эле. Мына алыста эч ким келбейт экен, асфальт жолу дагы жок деп атат. Ошол райондун чегара зонасына бериле турган акчаны ушуга берсеңиз бизге бербейли, ошол асфальт жолун салып коет эле да. Рахмат. Анан экинчи жанагы аксакал берген объездной центрди айланып өткөн жол. Кытай кайдыгын жолу бар. Ошол транспорт министри ал жерге асфальттын кереги жок. Фуралар өтө турган эле тегиздеп берсе, ошол жол дагы чечилип калмак да. Ошол менен айтайын деген. Рахмат. Жол министри эске алгыла. Кийинки микрофон. Экинчи микрофон. Мен айтпай Калмыкты Кашкасубай өкмөтүнүн 2015 жылы Кытай келишими менен инвесторлор менен газ боюнча газ түтүгү боюнча судаш берди. Бул 2015 жылы компенсация төлөндү, 2018 жылы баягы 6 жылдыктарга төлөп туруп, 30 жылдыктарга төлөбөй калды. Анан кошумчасы баягы 30 жылдыктар, 35 жылдыктарга биз 40-50 киши үлүшсүз калып жатабыз. Өкмөттөн жер берилет, силерге кайтарууну арендага жер берилет деген, ал жер да жок. 18 жылда келишим да жок. 18 жылдагы келишимди бергиле десек, баягы 2015 жылдагы келишимди копия которуп туруп баягы колубузга берип. Менин түшүнүмдө газ өтчү, труба өтчү жер сиздики болуп, аны компенсация беребиз деп, бирок бербей жатат. 2018 жыл 15 берилген, 18 берилди.
Hakim var bu mu? Bu boyunca ben sizge vakit kırıvat kegimde de verdim, deputatlar kegimde de verdim, bu kanun oldu. Hakimnin çoğunluğu var. Bu gaz tüpükleri boyunca bular satıp jüvergen bu bağını nesini çıkartıp satıp algan anан ayrimдарынын суу түтүктөрүнүн аренда калган. Булар жана газды сооружениялар туруп ченip булар убагында саткан. Анан ошо жанындагы эле үлүштүн эси газдын түтүп өтөт деп 6 жыл сайын булар аренданын договорун узартып компенсация акча алып келишет. Булар ошону талап кылып атышат. Мыйзам боюнча биз былтыр тастыктап түшүндүрүп бергенбиз. Кошумча Айдоо Сугат жери боюнча биз жана жогоруда айткан 2000 гектарга чейин деп бул планга койдук. Айдоо Сугат жери которулган болсо биз камсыздап беребиз. Канча иштетип алып турган болсо мүмкүнчүлүгүнө жараша. Айдоо Сугат жери менен камсыз кылабыз. Чечкилер бар, ошол жер үлүшү барлардын бардыгын сатып ийгендерин кошуп туруп чечип, тактап баарын точканы коюп коюлган. Мындан кийин мындай маселелер көтөрүлөсүн. Түшүнүктүү. Üçüncü mikrofon. Assalamualaikum Mahpus Kuzeyç. Bizim Çamalay'a hoş geldiniz. Ben Atatürk'ün Cerbaşay'ın turgunu Arzukul Atkoviç. Arzukul. Ben şu köy yıldan beri şu Altındara Dekan Çarbası'nda Dekan Çarba müçesi olup şu balam bulgu 95. yılda. Bu şu balamdı nizamsız köylüğünü berip başında. Bir başka köylük berip Guzreistideki turgunlar üçün kıskası köy yıldan beri tatlaş birleşti. Prokuraturaga bersem kıskası жердің bütün birlikteki de çeçen vardı. Arka sizge kaymışta kurak edi özüm çekemezler. Şunu bir közümüzde alıp bir Kaysı organlar yaşadı bu masada. Kim getti yaşadı? Közümüzde alıp bu şunu benim bir mesajımı çeşit verirseniz olur. Biz öte birimiz uşağı nime olup tavızda. Babası Dekan Çarbas'a cevap verdi abi. Gibi. Ошол себептен бере алат болсо. Магниста кылышкан бардыгы айыл өкмөттө катталып турат. Налогун төлөп жүрөм. 26 жылдан бери Деканчалан башчысы пайдаланып атат. Налогун төлөп жүрөм. Көйлүгүмүн айыл өкмөттө катталып турат. Балам тизмеси турат көйлүктө мына. Көрсөңүз болот. Мыйзамды отоло бузган. Кабыл алууга дагы чечип бергиле. Эгерде чечилиш керек болсо чечип бергиле маселени. Hoş geldiniz bizge Sadık Yapar. Siz peki Galdan Şoğlu bizge. Ben bunu bilmiyorum çağdan kayıpçıdan sizge. Atınızda kimsin? Ben Tutkubay'la bileyim. Şu Darot Kurban'ın turnuğunun özüm gelecek balda kaçasta işlettim geldim. Çağdan bir terbiyatçı oldum. Bizim sergimizde öğrenin sasyen yerde bozuşup buzup Kayramonlu caminin turzadatlar. Yok bizi şu ojede buzattan mezilde bizge 3 grup alıp işlegenimiz. 3 grupların biri de Joel White'de 100 sergide çıkarıp biz 100 sergide işte bakanımız. 100 sergide şolu. 55 falan deyip 25 falan nimesi bilim bir yeri bizge vardık nimeli yetekçileri var. Kursatına. Şunu işlettik ben değil. Bu Navrayman'ın içinde o nimesi bilseniz de ayacak şolu kazanabilseniz. Kaçanlı işlegen Rayman işlettiğinde var. Şu dede. Var çok bilmek olanlar. Şurada bir kazanabilseniz size sorarmış. Çok bu işlegenlerden kızıkçılığı benim. İki grup aklavızda bizim bir grupların yolunda hareket kılışıp özümüz kurbanı bize toğulurayında kış geldiğinde ayağı soğuk olup baldarımız azrak olup para serviklerden akçaladı. Sebep var bir servis düşünce olsun bizde neyde özümde altı jet para kravat kanlık buradan da şehrin Murat Murat'ın terbiyatçı orta kal gezi olduğuna baylanışlı olarak hareket ettim. Ben özümde alıştı geldim. Yerin altından yetekçimiz bala az diye burayla olacağız para verin. Öküğünün ortaokulda gelişimlik yolda kalanlıktan bizge ölçüştük bile şundan elime tutup mizamsız uyruklar çıkar bir düşün işten çekip koydular. Niye burayla geldi? Burayla var. Şunda yol çıkart geldi. Herkese de arkalarından tutup vardı. Niye? 3 gün. Oldu, түшүнүктүү. Мындай маселелерди бул жергиликтүү бийликтин деңгээлинде hakim sizdin meseleniz de. Şunları karış gerek. Ama siz cevap verirsiniz bu mesele boyunca. Niye o ölçekliği yapıyor? Kumatusadır Nomojoviç, Abarko Ministri Yolbasarı Jusubekovan'a diyorsun taşına. Ben bu meseleni bugün tanıştım. Ben çıkkanda eğer mümkünmüşlük görseniz ben arızın alayındağı tak var mı değiştirip çıkayım. Değiştirmeli, hakim yok. Hakim, sizin bu işiniz de var. Kaçan bol ortadan okuyor.
Мастазыр Кожоевич, бул жаш келечек балдар бакчасы авариялык абалга туш келгенде биз райондун өнүктүрүү фондунан курулуш ишин баштаганбыз былтыр. Эми сайты жабылып калбасын, штатын кармап туралы деп бир үйдү ошол жерден арендовать этип бүгүнкү күндө иштеп келет. Ошондо шартына байланыштуу группа кыскарган. Ошо кыскарганда эжелер туш болуп калган экен, азыр айтып атат. Быйыл сентябрь айында куруп бүтүрөбүз, кайра восстановить этип жумушуна сайт бүткөндөн кийин кайра сентябрь айында иш менен камсыздоо ордуна келет. Түшүрүптү бул. Экинчи. Саламатсызбы, урматтуу Сатыр Кожоев. Менин атым Жамыш, жаш элек айылы. Эң чоң тууну өзүмдүн ишканамда өндүрүп даярдап, ушул өлкөнүн ынтымагы үчүн белек катары тартууладым. Анан азыр мен сизге кайрыларым ушул мамлекеттик тууну жасоого менин уруксат кагазым болбой атат. Экономика министрлигине, башка маданият министрлигине, жогорку кеңешке ар кайсы жерлерге кат жазганымда бардык иш жүргүзүү боюнча уруксат кагаздары берилет экен, бирок ушул мамлекеттик атрибуттарды жасоого ушул урматтуу президентибиз сиз гана уруксат берет экенсиз. Менин кайрылышым ошол. Суроо, жана ала тоо аянттагы илинип турган желекти ошо сиз жасап бере аласызбы ошону? Биринчи мен жасап бергенмин, биринчи сиз көтөргөн, эгемендүүлүктө. Сиздин мекемеңиз каякта? Бул жердеби? Мекемеңиз каерде? Менин мекемем Ошто. Оштун өзүндө. Оштун өзүндө. Анан эми баягы сыноска учурап калган, эми мен ал сынос боюнча сизге демектейм. Өлкөдө андан башка деле көйгөйлөр көп. Кудай буйруса мен эми азыр бир жерде арендага иштеп атам. Эми ишканам иштеп турса, Желектердин бардыгын сизге заказ берсек, сиз жасап берип тура аласызбы? Жасап берип кылып, сапаттуу. Ооба. Анан кечээ сиз бияка заказ бергиле, башка чет өлкөгө тияктан эмес. Анан ошол мени бир убактыңыз болсо, ынтымак ордуда бир 5-кө кабыл алып койсоңуз, себеби өлкөдө дагы мынау жаңа ачылып аткан мектеп бала бакчалар боюнча кыргыздын жоголуп бара турган каада салтыны, үрп адатыны, мынау керемет үзүскө чагылдырылган сонун картиналарды жыгачка ушул кол өнөрчүлүк балдар менен жасаймын. Бирок азыркы күндө бардык тармактар боюнча Кыргызстанда кадрлык маселе жетишсиз. Мен азыр баягы стройкада иштей албаган, мисалы баса албаган же мүмкүнчүлүгү жетпеген 20-30 баланы иштетемин. Эгер мен ким Асхат дамыйлар менен берип кой, мага алып келесиң кабыл алууга. Рахмат. Рахмат. Чоңалай районуна кош келипсиз. Чоңалай районуна келип природасын бир көрүп кеткен адам чарчабайт. Биз сизге жардам беребиз. Эгемендүү Кыргызстаныбызды бирге өрүктүрөбүз. Рахмат. Салам алейкум, Сатыр Кожоевич. Хорват районунун тургуну, миссиянын пенсионери Мурзаев Султан. Менин айтайын дегеним, ал жол, бул жол, алдарадагы деп айткан менен насия куйруктан нагөпкө дейт. Мына өзүңүз көрдүңүз, Дарот Коргон жолунун борбордук жолу ушу 7 километр. Ушу 7 километр жолдун тегерегинде бир жерде бир сапаттуу тротуар жок. Жок дегенде односторонний тротуар жок. Ушу тротуар менен машинада жүрөт, окуучуларда жүрөт, пенсионерлерде жүрөт, балдарыны жетелеген садикке окшогон чалдарда жүрөт. Ушул жол кандай кылыш керек, кандай министр келеби, депутат келеби, ушул көйгөйдү дайыма мен айтып жүрөмүн. Көбүнчө жол эгиз дагы үйлөр төмөндө калып кеткен. Жолдон чыгып кеткен машиналар үйгө чейин кирип кеткен учурлар болду. Андан тышкары ушул жолдо мына көмүрдүн майдасын ташыган машиналар заңда айдап Кытайга кетет, Өзбекстан, өзүбүздүн Кыргызстан территориясында неме болуп атат. Ушул жолду мына өз менен Кытайдын Кайде заводу неме кылган, ушул дайыма айтылат, айтылган менен эч ишке ашкан жок. Ал адамдарды дебейлеп кеткен учурлар, окуучуларды уруп кеткен учурлар абдан көп болду. Бирок ушул бойдон калып атат. Жок дегенде односторонний тротуар ушуну бир караштырып берсеңиз. Жолдун бар болгон ширинасы 7 метр. Кандай чоң машиналар эртең Тажикстандан каттаса, алар бул международный трасса деп ал закон, бул закон алар тротуар боюнча тротуар жасап бериш бул өтө деле оорчулук келбейт. Тротуар жасап бергиле. Проекти даярдалып бүттү, транспорт министрлиги каражатын чечиштеринде сентябрга чейин 2 тараптуу тротуар куруп беребиз. Экинчи бөлүм, айылдын борбордук бөлүгүнө куруп беребиз. Болду, жакшы экен. Экинчи бөлүгү, экинчи маселе жана майда көмүр ташып
чаңдатып атпайбы? Транспорт министрлиги силер текшересиңер тиги перевозкаларды. Обязательно тент жаап алып ташыш керек, майда көрүндү. Мындай ачык ташыбаш керек. Түшүндүңөр? Ооба, түшүндүк. Правилосунда өзүнүн эрежелери бар. Ошол эрежелерди сактатып, мындай чаң болуп учпагандай кылып үстүн жаап, бекем жаап алып. Ар бир көмүр ташыган машинанын үстүндө тенттер болуш керек. Тенти жок, вообще көмүр кенден чыкпаш керек жолго. Жол көзөмөлдөнү. Мына бул Бурган суу боюнча Сахновдун ар жагы алайга карайт, Бурган суу өзү бер жака карайт. Менин бир тууган сиңдим канча жылдан бери пенсияга чыгарбай жүрөт. Келсе эле Бурган суу китепте жок дейби? Не дейт? Биз о курултайга кат менен жазылдык деп, мына 10 жыл мурун айтты деп чечилет деп. Шуга чейин чечилбей келет. Шуну чечилбейсиздер? Жогорудагы айткандай 4 ай бийик болуу статусун албай калгандыгында булар пенсиядан кете албайт. 4 ай, да? 4 ай. Бурган суу, ынтымак, Карашыбак айылдар. Бул эми мындай да, муну жана кеңешмеде мага белгилүү болду. 2006 жылдары биз кабыл алганбыз, анда мен депутат элем, 1800 метрден өйдө айылдардын бардыгы бийик толуу айылга кирет деп. Льготалар берилет жанагындай. Ошондо бул 4 айыл эмнегедир кирбей калыптыр. Бияк 2000 метрден бийик да, туурабы? Бул түшүнбөдүм да мен, эмнеге мындай 4 айыл кирбей калды? Топтом кабыл алынып атканда айылдар бүктөлө элек болду. Топтом чыккандан кийин айыл айыл статусун ала элек кезде болуп калат. Срочно немедленно 4-4тен киргизгиле азыр. Уже айыл статусу барбы азыр? Бүгүн бар. Бүгүн бар болсо киргизгиле 10 чакты күндүн ичинде эле бүтүрүп коет ушул нерсе. Түшүндүң, бул сенин ичиңде экен. Киргизип бергиле да. Рахмат, чоң рахмат. Аксакал биринчи микрофон. Assalamu alaikum көрүзелер, урматтуу садыр көчөбүз түшкенбиз. Менин кайда турган маселем мына үй бүлөлүк зордук домулук боюнча. Мына экис депутат Эрдиев Акын Такаевдин депутат кайрылган. Мына быйыл карындашым мына коопсуздук комитетинде да кайрылган, сол сеттер аркылуу элдин баары көрсө керек. Мына азыркы учурда 4-5 баласы менен менин карындашым көчөдө калуу коркунучунда турат. Ал өзү аскерге инсип, бир тууган акасы Бердиев кайырдагын балдарга звонок кылып апаңарды алып чыгып кеткен. Бул үйгө силердин тиешеңер жок. Бул үй менин такежине караштуу кеткен. Баардык байлыктарымды туугандарга, эжесине каттатып, азыр эч нерсеси жок, гадай болуп калды. 80ден ашык заправкасы бар. Кыргыздын бир меценатымын деп өзүн китепке киргизген бай ушинтип азыркы 5 баланын энесине 60га жакындап небере сүйүп отура турган кезде сен көчөдө калыш керек дейт. Бул боюнча мен кабардармын, интернет булактарынан көрдүм, бир по-моему камалып чыктыбы же чыга элекпи? Камалып чыкты өткөндө ошо мурдагы депутат болсо керек эле, по-моему. Мен ошон үчүн интернет булактарынан эле билем, башка маалыматым жок. Прокурор да кимтерге деле иштеди. Ички иштер кызматта өкмөт биргеликте иштеп туруп ушул маселеге чекит коюп койгулачы. Чекит койгула, териштиргиле, кайсы имуществосы аялына тиешелүү, кайсынысы күйөөсүнө тиешелүү. Ушундай маселелерди тез эле чечим чыгарып туруп, точканы коюп, адилеттүү карап туруп, калыс карап туруп, адилеттүү чечимди коюп койбойсуңар. Эгер силер чече албасаңар, сотко жибергиле, иштерди тергеп туруп, сотко жибергиле, сот точканы коюп койсун. Ушундай силердин эле ишиңер да, мына ушу жергиликтүү эле бийликтин эле. УДНК, областтык УКМКныкы, мисалы прокуратура, областтын соту эле чечип кое турган маселелер ушулар. Мен атым Жайлабай, сизге жолтурган Кудайга чексиз моктолор болсун. Менин биринчи суроом, курултайга 2 жылдан бери чак жаштылыктар 2 өкүл шайлайбыз, жергиликтүү бийлик жөнөтпөйт. Биринчи суроом. Экинчи суроом, элик лицензия берилипти чоңайга. Бизде чак жаштылыкта иштеп атканыбыз 4 лицензия ачып иштеп атат да, калганы күнүгө келет, ачабыз депчи. Бизде жер көтөрө албай калдык ошо экология боюнча. Şu ürünü sizge жеткирейин дедиңер да? Болдубу? Да, немелер бар. Курултай боюнча мына бардыгыңыздардын эсиңиздерде болсун, жергиликтүү бийлик таптакыр кеңешпеш керек. Айыл өкмөт, аким деген аралашпаш керек. Жергиликтүү кеңештин төрагасы уюштурат, депутаттары уюштурат элдик жыйынды. Анан эл өзүңөр шайлап туруп жиберишиңер керек.
Анан 2 өкүл шайласак жибербей коюп атат деп, ким жибербей коюп атат? Эмнеге шайлатпай коюп атабы? Yok, şaylap ötürgönden ki жергиликтүү бийлик соттолду деген чечим чыгарып билбейм кандай. Соттолгондор болсо анда болбойт. Эми закон бар, соттолгондор. Бири соттолгон эмесмиш. Бири эми кичине эле соттолуп турбу? Биринчиси соттолуп туруп, экинчиси кичине эле соттолуп туруп болбойт андай. Анан эл мына элге биз силерге бийликти элге өзүңөргө берип атабыз да, колуңарга. Мына курултайга эркин шайлоо. Акимди, айыл өкмөттү катыштырбай атабыз. Мен муну өзүм көзүм деп атам. Мына уюштуруучунун башкы ор вопростордун башында турган мына Азамат мырза көзөмөлгө алат, баарыбыз көзөмөлгө алабыз. Эмне үчүн дегенде айыл өкмөт, акимдер баягы бакырчак-быйкырчактар барго, менин бир уурулук иштеримди же туура иштеримди айтып ийбесин деп жибербей коюшу мүмкүн деп ойлогом мен азыр. Экөөнү көрсө баягы соттолгон экен, ал соттолгондор болбойт. Мындан ары деле ошондой болбойт. Баарысын жибергиле, силер жиберген кишилер баарысын курултайда сүйлөсүн. Шайлоо боюнча да ошондой. Мына жогорку кеңешке шайлоону кылдык, өзүңөргө эркин шайлоо бердик, өзүңөр шайладыңар, кишилериңерди жибердиңер. Эми мындан ары да ошондой болот. Жергиликтүү бийлик кийлигишпейт, мугалимдер, врачтар аралашпайт. Эмне үчүн дегенде силерге түздөн түз өкүлүңөрдү өзүңөр жибергиле деп, мына силердин округтан 3 депутатка, 2 эркек, 1 аялга орун берип атабыз. 90 депутаттı, 30 округтан республика боюнча. Биз да ушуга көнөлө мындай акчага сатылбаганга, тааныш билишти кылып шайлабаганга, мындай иштей турган, жаш, мындай энергичный, грамотный адамдарды жөнөткүлө да шайлоого. Анан акчага сатылып шайласаңар, анда кебетебиз баягы илгерки 30 жыл мурунку кебетеге түшүп калабыз кайра. Мындан кийин ошо бири-бириңерди контролдоп, акчага сатылбагыдай кылып, кеңешип баарындай талкуу кылып, анан баланчаны шайласа жакшы депутат болуп берет. Бизге керектүү мыйзамдарды жазып берет. Өсчү бала деп туруп, ошондой өсчү балаларды шайлагыла да. Тууган урук деп эле шайлай бересиңер, ой ошо өзүбүздүн бала, өзүбүздүн айыл деп. Ал барып алып каяктагы бир гайлер менен урушуп бир 300 сомдук маселени көтөрүп жүрөт жогорку кеңеште. 3 миллиарддык, 3 триллиондук маселелерди көтөрүш керек. Мамлекеттик деңгээлдеги масштабтагы маселелерди көтөрүш керек. Айылдын, райондун эле маселеси эмес да. Эми айылдын маселеси керек. Аны эми ушу акимдер менен, губернаторлор менен көтөрсө болот. А жогорку кеңештин депутаты деген бул республикалык деңгээлдеги маселелерди көтөрүш керек. Баягы Чоңалай районундагы жалпы Чоңалай эли мал менен жана картошка менен гана эме кылат. Жанагындай дыйканчылык кылат, тиричилик кылат. Анан ушул жанагы сайыз мезгилинде жолдун алыстыгынан жолубуз 350-320 километрден бошко каттайбыз. Ошондо бизде бардыгыбызда совхоздордун перевалочный базалары бар эле да. Ошо бошто перевалочный базалар бар эле. Ошо перевалочный базага ушул жердеги чоңалайлыктар малыны, картошкасын алып барып алып туруп, эми алыскы жерден түнү жөнөйт ошол жерге барып туруп, бир аз тыныгып алып туруп, анан кийин эртеси базарга койгонго ыңгайлуу шартыбыз бар эле. Анан ошол боюнча кабарыңыз эле болсо керек, баягы Пик Лениндин Жабыртыңдарчы. Ушул киши жана Кашка суу базасыны мурдагы совхоздун директору маркум болуп кетти, экөө ушташып кетип эле ошол перевалочный базаны тартып алган. Акча деле төлөбөй, бардык ушулар бардык калпай турбай, урушуп кетип эле тартып алган. Андан кийин машинасы менен тартып алган. Эми ошол мезгилде ошо Сайыш тарап жанагындай тартипсиз мезгилде ошолор туруп күч келгени тартып алат эле, ошентип тартып алган. Ошентип ал жерде дагы анан кийин Чоңалай базасындагы жалпы экөө биригип бир жерде турат 2 километр, 2 гектардай жер. Ошол жерге чоңалайлыктар алып барып туруп, мал кармын кармап бир аз тыныктырып, анан сатат элек да. Азыркы мезгилде бир чоңалайчы манекей эгерде калп болсо мына өздөрүнөн деле сурашсаң, бир адам дагы бир малын алып барып сата албайт. Себеби бул жактарга жанагы алып барып ошол жерге 1-2 күн кармап тураткан бир ыңгай жок да. Себеби бул жактан барып ичи табышы бар, чычкак болуп калган уй, семиз үй деле бекөрү болуп калат экен да, ал жактан соодагер албай калат дагы. Ошол жердеги оштогу тегерегиде турган жанагы алып сатарлар алып алып, ошолордун жанагы жагдайлуу кашарлары бар экен. Жалпы эле шаарларда ушундай сатымдын кожоюп. Ушуга өтө көңүл беребиз. Мен айыл чарба ажис катары айтып атам. Анан ошолор алып алат дагы, ошол жерде жанагы кашарларга бир аз тыныктырып, жанагы гидиге чыгарат дагы, ошол жанагы этти качан кымбатташын ошолор шарттап жатат. Эми бардыгы дебейм, ушундай деңгээлде Кыргызстан башчылык көрүп атат да. Ошондуктан мен айтарым, ошол жанагы
берилип кеткен жана перевалский базарларыбызды бизге кайтарып бериңиздер. Эгерде кайтарып берилбесе, ошол Ош же Кара Сууга бизге ыңгайлуу 50 сотук эле жер сурайбыз. Баягы айыл чарба багытындагы жер болбосо дагы ошол 50 сотук жерге биз мал калыбызды алып барып алып туруп бир пресс жазылат экен. Алып барып алып 1-2 күн малыбызды кармап турсак, жанагы өзүнүн бидиге чыга түшөт. Болду, түшүнүктүү. Болду, түшүнүктүү болду. Көп айткан сөздү. Мен кыска эле жакшы да. Мен түшүндүм уже сиз жарым сөзүңүздөн. Губернатор менен министрлик силер уюштургула, мына алай чоң алай элдик үчүн Ошко жакын жерде бар. Малын алып барып, анан 1-2 күн мурун алып барып коюп, же бир жума кармап, кийинки жумада сатап тургандай кылып коюп, бир жер бөлгүлөө дагы, жер алып бөкөө уюштурсаң, тыйынын мен бөлүп берейин, ошо кармап, мал кармап тура турган жерге. Түшүндүңбү, ушундай түшүндүңбү? Болду, бул ишиңиз бүтөт анда болду. Мага сметасын эме кылып туруп айтасыңар мага. Жарайт. Анткени мал чарбачылыгы менен жан баккан элге ошондой шарттар түзүп беришиңиз. Түзүп беришиңиз керек. Саламатсызбы, Садыр Кожоевич, хуш келипсиз. Телебалдуу Айдарбек, Чоңой району. Биз үй бүлөбүз менен 18 январь күнү Автакырсыкка кабылдык, Токтогул районуна. Бул жерде мен байкаган нерсемди ушундан биздин тагдырыбыз бар экенин көрдүк. Бизден кийинкилер көрбөсө, ушул мыйзамдарды бир калыбына келтирсе, Чоңой району эмес, жалпы Кыргызстанда ушул нерсе тартипке келсе деген ойдо сизге кайрылып жатам, кат менен кайрылсам деле сизге жетпек. Ошол жолдогу жылкылардын көзөмөл болбогону, ошол малдын ээлеринин ошол малы өлсө, баягы Автакырсык болгон жерде адамдар больницага кеткен учурда малын алып кетет экен. Бул жерде ушундай сезим болду. Биздин өлкөдө ушул адамдын өмүрүнөн малдын жаны кымбаттайт сезилди да. Бизге мисалы үчүн эч кимиси келбеди. Биз адамдын жаны менен алышып, ошонун жанын сактап калалы деп чуркап жүрсөк, малдарын алып кетип атат да. Каршы тикедеги машиналар жылкыны урган. Алар сразу айтты: "Аке, кетип калыңыз, бул жерден жылкынын ээси табылбайт. Табылса дагы чарап көбөйт буларды." Алар кетип калышты, бирок 2 күндөн кийин ушудан пайдаланып ыраазычылык айтып коюшум керек, Токтогул жигиттин Оперзан улан деген жигит таап берди. Ошол адамдар 2 жылкысыны адалдап, пулдап, ошол эме кылган. Биринчисини мен өзүм ошол кимге болсо да зыян болбосун деп муздап адалдап берип кеттим. Эми мен эмне айткым келип атат? Ошол Кыргызстанда ушул мыйзам бар экен, Автакырсык деген мал менен болгон болсо, малдын ээси күнөөлүү деген бир чала мыйзам бар экен, сотко жетпей шаршап калат экен да. Ушул мыйзамдарды калыбына келтиришибиз керек да. Анан мен мисалы үчүн Россиядан машина айдап келип жүргөнмүн, Россиядан келе жатсам, лед фаралар, кышында жазгы дөңгөлөк менен жүргөндө, анан трассаларыбызда бүт мал жүрөт да, бизде деле качан тартып болот дейм. Ким күтөт, ал мезгил келип жетти да. 500 000 миллион сомдук машиналар жагып тапсырат, адамдын ден соолугу жоголуп жатат, адамдар өлүп жатат. Ушунчалык Автакырсык көп болот экен мал жактан ошол территория, шаарлар территорияда. 3 күндүн ичинде 3 катталды да, көп болушуп деп кетип атышат. Адамдар штрафстанциясына кирсек, 30% машина ошол мал жактан гыткыдан кирип атышат да. Ошон үчүн ушул мыйзамдарды жандап койсоң. Хорошо, мен тапшырма берем. Анан дагы сурамчы ошол мына 15-нде отпуск алып туруп ошол келинчегиме 3 айдан бери оралып Бишкекте жатып атат. Токтогулга барам. Мен ал жерде жалгызмын, ал жакта баары жергиликтүүлөр. Ошол мыйзамды чыгышына мен мисалы үчүн күмөнүм бар да. Кимге кайрылам? Жардамыңыздар керек да. Министрдин орун басары. Малдарды боюнча бөлүү бар, күнүсүн чыгарып, баардыгына ушул иштерди жүргүзүп атабыз. Малдар күнүсүн болгондо бойуна жана патруляттерден коюла, иштерден коюла деп. Бирок баары эле кыла берет экен. Элдер кылып атат, бирок кээ бирдер кылбай болот. Ошол эмесин анан жети жолго сөзүнө караганда көп чыгат экен. Ошол маселе бар. Ал боюнча ишин кылып атабыз. Толуккандуу туристтердин азыр чогуштан кийин кабыл алып, дагы бир маселесин сурап атпайбы, ошону кылып жардам берип коебуз. Азыр эле кабыл. Üçüncü mikrofon. Assalamu alaikum. Hurmatly hocam. Bari 3. жол көргөнүмө өтө кубанычтамын сизди. Баарлашканга да кубанычтамын. Мен азыр биринчи элдин көйгөйүн буга чейин көтөрүп келгенмин да. Эми көтөрбөйм деп калдым. Себеби ден соолугум деле болбой калды да, качай. Биринчи өзүмдүн көйгөй. 30 жыл мурунку бир ичиме катып жаткан нерсени ушул жердештеримдин алдысында айтышка туура келип калды. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз бул боюнча билесиз, экөөбүз баарлашканбыз. Ал мезгилде сырт жакта жүргөнсүз, телефон аркылуу байланышып турганбыз. Биздин көчөгө дагы кеткенден тийди деп ойлонсо болот. Бирок акыркы күндөрү мен мына 56-га кирип калдым. Ден соолугумду начарлап, Россияда
дарылап келдім. Бирок ошо Россияда келе жатканда анда да келбей эле мага кайтыш болуп айырбастан келгенде ошо киргенде сизге жолуганда бир аракет болуп жатканда как раз баягы сиз оонго делегатка баягы оонда кеткенсиз иш сапар менен сентябрдын 25 эле. Бул деген эме жазышууну жарылып айтайын. Менин ушу айткым келди өзүмдүн жердештеримдин астында. Буга чейин канчалаган кайрылып көрдүм, бирок жыйынтык чыкпагандан кийин баягы мезгилинде өзүм ошол 30 жашымда 1999 жылы 25 январь күнү ушул Дарокко Жекенди айылынан келген окуучулар үстү ачык баягындай машина менен кетип жатып Швейцариясына түндө кулап түшөт. Артына мен өзүнүн унаа менен барып 28 адамды 2,5 саат могу жерде суу кечип калп сүйлөдүм олар айтсын. Суудан мен алып чыккан, 2 өлүм болгон. Ошо жерде мына ишенбесеңиз азыр ошо мен алып чыккан, сактап чыккан азыркы районубуздун зам акимы Жунусович турат. Подождите, эркек. Бирок ошо мезгилде баягы Муса Тараев менен биздин аким ушул ишти сыртка чыгаруу аракетинде мен ыраазымын райондук депутаттар. Шуну бир мамлекеттик сыйлыкка көрсөтөлү. Ушундай болуп, уже кетти бунун здоровьясы. Ден кетти, ошол жерде эле айткан. Ошол менен андан кийин алар көрсөткөндөн кийин жаап койду. Ошол мен калдым, ал мезгилде 30 жашта экенмин. Андай сезген жокмун. Көрдүңүздөр. Мен ушуну аягына чыгарып алайынчы. Эми сиз менен жолугамды жолугана албайм деп көзүм жетпей калды. Ачык эле мындачы. Ооба. Кыска айтпайсыз. Эми мамлекет тарабынан ушуга бизден көз болду. Алдыга кереги жок. Мен сизге жекече жолугам деп туруп канча каттарды жаздым. Канча Бурган сууда өзүңүзгө жолугуп туруп ошол жерде да айттым. Бирок сиздин ишиңиз өтө көп. Билем, унутасыз. Ар бир адамды эстей албайсыз. Мына Чолпонбайды дагы бир эстеп коюңузчу. Мына кат, мына. Сизге 25 декабрда былтыркы жылы жазылган кат мына. Ушул кайра келди, Бостанов дегенде. Кыскача. Ал бурундай болбойт экен. Мына эми эмне кылайын? Мен бөйрөктөн операция болгон. Экинчи группада инвалид болуп калдым. 7 балам бар, неберелерим бар. Мен лечение алганда чейин менин туугандарым кашып бүттү. Досторум кашып бүттү. Ошо мен лечениеме кеткен расходторду. Мен сизге кайрылгам, эсиңизде болсо керек. Сизге өзүңүзгө кайрылып байгылашкан. Бирок ушунчалык чыдап жүрдүм эле бүгүн жарылбайт сизге. Буга чейин элдин көйгөйүнү чечип жүрсөм, азыр өзүмдүн ден соолугумду оңдой эле кыйналып жатат. Мен Татарстанда барып 3 жыл ошол жерде врачтын көзүн алдырып алдым мен. Аскат катын алып койчу дейт катын. Мага алып келип бересиз. Ошо Аскатка дагы мен бергенмин. Болду, түшүнүктүү. Азыр алып кой. Ушул жерде менин жердештеримдин астында өтө мен койгонсуз. Калганы бересиз. Макул. Ахмат, 4-нчи микрофон. Сабыны өтө мен азыр камсалган дейм жаңа. Шосмоско кирип калып, сизден жардам сурап атам. Нема бар билбей. Жардам берип атканда ошо таң нарагы салган шосмос болуп калып, ошол жардам берип. Түшүнбөдүм. Кайсы жерде? Ушул жердеби? Үй. Дарокко. Эмнеге снос болуп? Үй салчу жериңиз снос болуп калып атабы? Жаңынан бүткөн там. Эмнеге? Урмансандыгы биз былтыр сноско кирип калган объектилерди аныктап иш алып барганбыз. Ошондо бул эжекенин жаңы салып аткан үйү 60 сантиметр кирип калган. Биз ошондо сразу айтканбыз, эжеке үйүңүздү куруп бүтүрүп алыңыз, эч кандай тоскоолдук болбойт деп. Биз тротуарды буюрса быйыл проектин даярдап атабыз. Жолдун жээгинде беле. Жолдун жээгинде. Бирок мишайт этпейби тротуар? Мишайт этпейт. Тротуардын артында калтырып коюп жашай бериңиз. 60 сантиметр болсо, мишайт этпесе тийбей болду. Эми, урматтуу туугандар, мындай кылалы, мына 2,5 саат болду. Эгерде мен азыр чоң алайга кечиресиздер, алайга кечирип калсам, аякта да кармалып калабыз, андан ары карай ошко тигүүчү уча албай калат.
Ошондуктан азыр мындай кылалы. Мага уруксат берсеңиздер мен бара берейин. Азыр микрофонго чыгып сөзүн айта албай калгандарга, үлгүрбөй калгандарга. Бул жерге азыр аким берип чыгыңыз, бүт райондун жетекчилери чыккыла да отургула. Ар бирөөнүн сөзүн угасыңар. Кат-кабар болсо аласыңар, чогултуп туруп кечинде мага жеткирип айтып бересиңер. Түшүндүңөр? А биз алайга барчуларга азыр уруксат берсеңиздер, биз бара берели кийинки иштерибизге. Мен бул бойдон эле келбей койбойм, дагы келем, Кудай буйрса аманчылык болсо, кийинки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.